Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин Чүй облусундагы Аламүдүн районундагы кеңсеси капиталдык оңдоодон өттү. Анын ачылышына мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери менен Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү катышты. Бул мекемеде пробациянын клиенттер менен иш жүргүзүлөт. Биринчиден бул социалдык укуктук жардам бериш керек кызматкерлер, экинчиден психологиялык жардам бериш керек. Үчүнчү бул соттолгон кишилердин кыймыл-аракетин контроль. Алтынай Буланова 20 жылдан бери соттолгон жарандарды социалдаштырып, коомго аралаштыруу тармагында эмгектенип келет. Эскилиги жеткен имаратта иштөө бир топ оор болгондугун айтып, азыркы кеңсесин жаңыртып, бардык шарттар түзүлгөнүн көрүп, кубанып жатканын жашырган жок. Буга чейин зданиябыз ремонту жок болчу. Ошол эл аралык уюмдардын жардамы менен бизге жабдууларды жасап беришти, ремонтторун жасап түзүү иштерин жасап беришти. Анан кийин азыркы учурда мынакей ушундай жаңы жаркыраган кабинеттерде иш алып барганга бел байлап атабыз. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашып жаткан пробация органдарын жаңыртуу планы Бишкек, Ош жана Баткен облустарында уланат. Максаты кызматкерлерге шарт түзүү жана натыйжалуу иш алып баруусун камсыздоо. Биз пилоттук 10 мекемени тандап алганбыз. Ошо Бишкек биринчи болуп бул Аламүдүн райондук пробация ачылды. Эмкисинде эмки айда Свердлов райондук жана Ленин райондук пробациялык органдарында ушундай эле реконструкция, ремонт жана жабдыктар менен жабдылуу иш-чаралары өтөт. Пробация органдары кылмышка барып, кийин жүрүм турумун оңдоп, мыйзамга баш ийгендерди оң жолго түшүүсүнө дагы бир мүмкүнчүлүк берет. Тагыраагы, пробация органдары соттолгон жарандарды коомго аралаштырып, социалдаштырууну көздөйт. Соттолгондор менен психологдор, социалдык кызматкерлер, педагогдор иш алып барат. Асель Акматалиева, Перизада Дүйшөнкулова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.